Үстүбүздөгү жылдын өткөн 3 айында Талас облусунун социалдо-экономикалык өнүгүүсүнүн көрсөткүчтөрүндө өсүү темпи байкалган. Коллегиялык жыйында маалымдалгандай, өткөн 3 айда энергетика ишканаларынын продукцияларын кошуп алганда 10 миллиард 382 миллион сомдук продукция өндүрүлгөн. Облус боюнча 25-жылдын январь-март айларында өнөр жай продукцияларын өндүрүү энергетика ишканаларынын продукцияларын эсепке алганда 10 миллиард 382 миллион 100 миң сом өндүрүлүп, өткөн жылга салыштырмалуу физикалык көлөмдүн индекси менен алганда өсүү темпи 109,2% аткарылды. Жалпы салык төлөмдөрү мамлекеттик бюджетке түшүрүү планда каралган 2 миллиард 441 миллион сомдун ордуна 2 миллиард 542 миллион сом чогултулуп, план тапшырма 104%ды түздү. Белгилүү болгондой, облуста дотациянын деңгээли төмөндөп 15,8%ды түзгөн. Аймакта өндүрүш жана соода саттык кызмат көрсөтүү боюнча жалпы 26 ишкана ачылып, 80ге жакын жумуш орду түзүлгөн. Учурда облуста 56 объектиде курулуш иштери жүрүп жатат. Жалпысынан курулуш иштери жүрүп жаткан 56 объект такталган. Анын ичинен капиталдык курулуш объектилеринен 18, капиталдык оңдоо түзөө иштеринен 13, таза суу курулуш объектилеринен 4. 25-жылга капиталдык салымдар беренесин аркылуу 21 объектилердин долбоору сунушталган. Коллегиялык жыйында айтылгандай, облустун билим берүү тармагындагы көрсөткүчтөр жаман эмес. Предметтик олимпиаданын 4-турунда тактап айтканда, республикалык турунда Талас облусунун атынан барган 35 окуучубуздун ичинен Талас шаарында Талас облустук лицей комплексинин окуучусу Токтогонов Улукбек Бекжанович химия предмети боюнча 2-орунду, Талас шаарында Рысакова атындагы номер 2-орто мектебинин окуучусу Турдуголова Айжамал Азизовна биология предметинен 3-орунду камсыз кылышты. Ошондой эле British Biology Олимпиада эл аралык олимпиадага 1053 мектептен жалпы 18533 окуучунун арасынан Манас районундагы Покровка орто мектебинин 9-класстын окуучусу Бекболот Мүзөретбеков күмүш медалга ээ болду. Ал арада облустун социалдык тармагындагы негизги көйгөйлөрдүн бири дарыгерлердин жетишсиздиги. Бүгүнкү күндө 162 дарыгер жетишпейт. Облус боюнча кадрлардын жетишсиздиги 162 дарыгерди түзөт. Алардын ичинен 48 үй бүлөлүк дарыгерлер, 6 акушер-гинеколог, 9 терапевт, 9 педиатр, 9 реаниматолог, 5 хирург жана 18 тар чөйрөдөгү адистер жетишпейт. Коллегиялык жыйында берилген маалыматтардан соң жарыш сөзгө чыккандар орун алган кемчиликтердин себептерине токтолушту. Алсак, Айтматов районунда өнөр жай продукцияларын өндүрүүдө план тапшырма аткарылбай калгандыгын белгилеген облус башчысы бул максатта иштерди чыңдоо зарылчылыгын эскертти. Бирден бир себеби бизде Арашан сүт заводу бар. Бул күнүнө 150 тоннага чейин сүт иштетет да. Анан азыркы күндө Россия жана Казакстан республикаларына чыгарып атчу экспорт жабык болгондуктан былтыр мисалы Сузак районунан баштап Токтогул, Чаткал райондоруна чейин ташып келип өндүрүштүн көлөмү көп болгондо быйыл ошол экспорт жабылгандыгына байланыштуу өндүрүштүн көлөмү тилекке каршы түшүп кетип атат. Ошондуктан биз 55,3% болуп туруда. Азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз дейт, каттарды жөнөтүп атабыз дейт, экспорттун көлөмүн көбөйтүп бергенге. Көтөрүп атабыз дейт, анан каттарды жөнөттүк дейт деп айтып атасыз. Ошолордун мындай копиясын алып карадыңарбы? Эмне жүргүзүлүп атат? Эмнеге план мына силердики чыкпай эле 3 айлык менен атат? Инвестициянын көлөмү боюнча дагы 2025-жылы көрсөткүчтөрүңөр начар. Көрүп атасыз өзүңөр, темп просто канча пайыз менен камсыздап атасыңар. 65%-дын тегерегинде туруп атасыңар. Бул боюнча иш алып барыш керек, иштерди күчөткүлө. Негизги мына өнөр жай продукциясын өндүрүү боюнча дагы кайра эле алдыңарга коюлган план тапшырма аткарылбай келип атат да. Ооба, бир аз жетпей калып атат. Бирок бул жерде максат былтыркы жылдын көрсөткүчүнө жетип коюш эмес. Максат алдыны көздөй өсүшүбүз керек да. Темп роста силер камсыздай алган жоксуңар деген сөз болуп атат. Макулбу? Ошол эле учурда президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев салык төлөмдөрүн казынага түшүрүүдө Бакай Ата районундагы кемчиликтерди жоюу менен жаңы дайындалган салык башчысына ишти активдештирүү жагдайын эскертти. Салыктар бул биздин өнүгүүбүздүн, мамлекетибиздин өнүгүүсүнүн негизги, мындай айтканда булагы десек болот. Ошон үчүн салыктарды так өз убагында чогултуңуздар. Анан коррупцияга аралашпагыла. Мына жыл башында бысмылда дегенде эле салыктын планын аткарганга келгенде көйгөй жаралат. Анан жыл башын бысмылда деп взятка менен силер баштадыңар да. Ошон үчүн баарыңарга эскертип айтам, салык кызматы
илдетиңер так аткарыңыздар, сураныч. Андан соң облустук билим берүү усулдук борборунун башчысы Салтанат Бейшенова жалпы республикалык тестирлөөгө даярдык боюнча маалымат берди. Быйыл 2013 бүтүрүүчү жалпы республикалык тестирлөөдөн өтөт. Жалпы Талас облусу боюнча ЖРТга даярдык райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары менен биргеликте ар бир мектепте атайын ушул ийрим каралган кыргыз тилчи жана математика сабагынын мугалимдери жумасына 2 жолудан окуучуларды ЖРТга даярдашат. Андан тышкары дагы Секом, Нано, Салымбеков мектептери менен биргеликте иш алып барышат. Ал окуу процессинен тышкары каникул учурларында жана ишемби күндөрү дагы окуучулар жекече барып даярданышат. Өз кезегинде облус башчысы жалпы республикалык тестирлөөгө аз гана убакыт калгандыгын, даярдыкты чыңдоо жагдайын белгиледи. Республикалык тестирлөөгө бир аз эле убакыт калды. Бир айга жетпеген убакыт калды. Салтанат Үсеновна, ишиңерге ийгилик каалайбыз. Буюрса мен ойлойм, ушул 11 жыл бою окуган балдарыбыз жалпы республикалык тестирлөөдө өзүнүн билим деңгээлин жакшы көргөзүп, жакшы жыйынтыктары менен Талас областы жакшы көрсөткүчтөр менен чыгабыз деген ойдомун. Коллегияда мындан сырткары айрыкча жугуштуу кызамык илдетине каршы эмдөө иши Талас шаарында начар жүрүп жаткандыгы, эмдөөдөн баш тарткандар көбүрөөк экендиги айтылды. Көбүнчө эле Талас шаарында болуп атат. Учурдун көбү анткени Талас шаарында ички миграциянын эсебинен эмдөөдөн баш тарткандар көп болууда. Бүгүнкү күндө бул боюнча жерлерде облустук иммунолог Чопон Аксакоянын катышуусунда штабтар өткөрүлдү ар бир райондордо. Анан 24 марттан 28 мартка чейин мобилдик топ түзүлүп, жерлерди кыдырып, эмдөө иштери жүргүзүлүп атат. Өкүлчүлүктүн коллегиялык жыйынынын күн тартибинде экинчи жазгы талаа иштерине даярдык маселеси каралып, агрардык өнүктүрүү секторунун башчысы Рано Жаныкулова маалымат берди. Белгилүү болгондой, жазгы талаа иштерине даярдыктардын алкагында айыл чарба техникалары ремонттон өткөрүлүп, үрөн, күйүүчү майлоочу май жана минералдык жер семирткичтерди тиешелүү өлчөмдө даярдоо колго алынган. Быйыл тамчылатып сугаруу аянттарын кеңейтүү аракети көрүлөт. Бака Ата районунун Күмүштак айыл өкмөтүнүн Боотерек айылында 57,5 гектар айдоо жерин тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу системасын орнотууга келишим түзүлүп, материалдарга каражат бөлүнүп берилген. Бул жерге алма, алмурут, өрүк отургузулмакчы. Айтматов районунун Аманбаев айыл өкмөтүнүн Акбашат айылына Сарымсак каналынын астынан 60 гектар айдоо жерге тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу системасын орнотуу келишими түзүлүп, материалдар ташылынып келинди. Тундургуч отстойник казылып, төй бурчак айдалат. Ал арада облус башчысы Эрмат Жумаев сугат каналдарын даярдоо кечеңдеп жаткандыгын сынга алды. Сугат иштерине суу берүү боюнча силер алдында макулдашылган даталарга өз убагында берүүдө маселе жаратып атасыңар да бүгүнкү күндөчү. БТКдагы ремонт иштериңер да чоюлуп кетти. Негизги эле мына биз февраль айынан баштап, январь айынан баштап айтып атабыз. Ишиңерди көзөмөлдөгүлө, кичине эртелеткиле. Жазгы талаа иштерине азыр мына эл суу сурап атат, бир аздан пробка болуп калат деп маселе көтөрүп атабыз. Ушул боюнча алдын алуу иштерин күчөткүлө, түшүнүктүбү? Ушул боюнча иш алып барыңыздар. Коллегияны жыйынтыктап жатып, облус башчысы жергиликтүү казынадагы каралган каражаттарды өз убагында жана максаттуу пайдаланууну эскертти. Райондук администрациянын башчылары, акимдин орун басарлары ушул маселеге жакшылап көңүл буруңуздар. План тапшырмалар өз учурунда аткарылыш керек. Анан кече жакында урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Кызыл Адыр айылына шаар статусун берүү боюнча иштерди баштоо боюнча тапшырма берди. Урматтуу президентибиздин тапшырмасы келип түштү, ошонун үстүндө иш алып барабыз эми. Тийиштүү документтерди чогултуп, баардык инстанциялардан макулдуктарды алып, контролго алышыбыз керек. Кызыл Адыр, Кудай буйрса, шаар болуш керек. Коллегиялык жыйындын соңунда каралган маселелер боюнча айтылган сунуштар эске алынып, тиешелүү токтом кабыл алынды. Бурмагүл Чабдарова, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.